Бул тегерек стол бүгүн биздин регионалдык долбоор, USAID-тин регионалдык долбоору адам укугу жана кадыр баркы деген долбоордун алкагында өтүп жатат. Эл аралык эмгек уюму менен биргеликте. Миграция боюнча эл аралык уюму бул биз көптөн бери изилдөөлөр жүргүзүп келебиз. Миграция боюнча ар кандай темаларда. Анан азыр болсо мынакей ички миграция боюнча Кыргызстандын ичинде миграция кандай жүрүп жатат, ошол боюнча изилдөө жүргүзүп, анан кийин ошол боюнча кандайдыр бир натыйжаларды, цифраларды карап көрөлү дегенбиз. Анан ошол изилдөөнү биз мартта баштаганбыз. Мартта баштап, мынакей ушул убакта эң биринчи цифраларды, эң биринчи натыйжаларды карап, аны анализдеп чыктык. Баардыгын анализдеп бүтө элекпиз. Ошондуктан бүгүн биз промежуточный деп коет, промежуточный сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Өзүбүздүн эксперттик коом менен, өкмөттүк партнерлорубуз менен алардын оюн билиш үчүн ушул изилдөө боюнча биздин предварительный деп коет, аны кыргызча кандай болот? Алдын ала тапкан баамдоолор боюнча кандай ойлор болот, кантип андан ары анализдесек болот, ошолордун оюн билиш үчүн бул тегерек столду өткөрүп жатабыз. Бул тегерек столдо бир эле Кыргызстандын ичиндеги ички миграция каралганбы же сырттагы миграциялар дагыбы? Жок, сырттагы Кыргызстандан башка мамлекетке, башка өлкөлөргө кеткен боюнча миграция боюнча көптөгөн изилдөөлөр бар. Ошондуктан биздин бул изилдөөнүн алкагында ал эл аралык миграция каралбайт. Бир гана мамлекеттин ичинде кандай миграция жүрүп жатат, ошол суроолор каралып атат. Бүгүн кайсы суроолорду карадыңыздар? Азырынча мынакей кандай анализдер чыкты, ошолор туурасында айтып берсеңиз. Азырынча биринчиден миграция, ички миграциянын масштабын карайлы дедик. Канча Кыргызстандын канчасы ички мигрант деп эсептелет. Андан тышкары анын терең жагындагы текшерип көрөлү. Себебен мисалы улуттук статистикалык комитетти алсак, ал ай сайын, жыл сайын ички миграция боюнча баамдоолорду берип жүрөт. Бирок терең эмес да, көбүнчө цифраларды эле көргөзөт дагы. Андан эмнеге андай болуп жатат, кандай себептер бар, эмне үчүн элдер мамлекеттин ичинде бир шаардан экинчи шаарга, бир айылдан экинчи айылга көчүп жатат, ошонун себептерин изилдебейт да. Биз ошол себептерди карап көрөлү дедик. Анан кийин ошо сиздер изилдеген себептер боюнча кандай себептерден улам ички миграцияга кабылып жатат кыргызстандыктар? Эң көбүнчүсү бул баягы өздүк себептер деп группагалап койдук. Ал себептерди анын ичинде баягы мен ата-энем көчүп кетти эле, ата-энемдин артынан бардым. Же болбосо байкем көчтү эле, байкемдин артынан бардым. Же болбосо мынакей күйөөм көчүп атат, күйөөмдүн аркасынан барып атам. Же аялым көчүп атса, аялымдын аркасынан барып атам деген баягы миграциялык социалдык тармактар деп коебуз да, биз миграциядачы, атайын ошентип аталат. Же болбосо баягы кандай деп коет, мисалы өзүмдүк мотивдер болушу мүмкүн. Мисалы мен өзүмдү эркин сезбей атам, айылда, шаарда мен өзүмдү эркин сезем деген мотив менен да көчкөндөр бар да. Мына ушундай себептерди эң негизги 60%тик биздин сурамжылоо жүргүзгөн адамдар ошондо ушул себепти тандап айтышты да. Андан башка дагы экинчи орунда баягы жумушсуздук отурат. Баягы мен жашаган жерде жумуш жок. Тигил айылда жумуш бар экен, мен ошол айылга барайын, же болбосо бул шаарда жумуш бар экен, мен бул шаарга барайын деген ушундай. Экинчи орунда бул ушул группадагы себептер туруп атат да. Ушундай себептерден кийин сиздер кандай дагы иш-чараларды жүргүзөсүздөр? Азыр атайын кандай себептерден келгендерин сиздерге түшүнүктүү болду? Мындан кийинки кадамдар кандай болот? Мындан кийинки кадамдар биз мисалы бул изилдөөнү баягы өзүбүздүн өкмөттүк партнерлорго беребиз. Ошолордун баягы заказ боюнча жасалган изилдөө. Мисалы азыр карап көрдүңөр, дагы бир натыйжа, кызыктуу натыйжа. Бул 2010 жылга чейин эгер ички мигранттардын арасынан 80 шаарды көздөй кыймылдаган болсо, 2010 жылдан кийин тенденция өзгөрүп атат. Ички мигранттардын ичинен азыр 60% гана шаарды көздөй көчүшсө, 40% айылды көздөй көчүп атышат. Демек бул кандай бизге маалымат бериши мүмкүн?
өкмөткө дагы мисалы азыр өкмөттө деген баягы точки роста деген билем программаны караштырып атышат. Аны качан кабыл алат дагы белгилүү болор, бирок ошол программа точки роста деген программа боюнча эгер карап көрсөк, мындай да, мисалы баягы ички мигранттар баары эле Бишкекке келбестен, мисалы балыкчыга барса же Токмокко барса же болбосо Кара Балтада иштешсе деген ушундай үмүт менен караштырып атышат да. Анан кийин ушул маалымат мисалы бериш мүмкүн, кайсыл шаарларды точки роста кылса болот, мисалы кайсы шаарларда потенциал бар, баягы мигранттар ошол жерге барып, ошол жерден иштеп өнүккөнгө мүмкүнчүлүк алышат. Ички миграция кайсыл областтан көп? Кыргызстандын ичинден. Анан кайсыл жактан кайсыл жакка миграция болуп көчүп келип атышат? Азыр бизге жеткен маалыматтар боюнча көбүнчө Бишкекке келишет, а Бишкектен кийин кайсыл? Мына жанагы презентациядан да көрдүңөр, балким Бишкек шаары менен Чүй облусу бул эң биринчи орунда турушат. Көбүнчө башка райондордон, областтардан Чүй облусуна келишет, же болбосо Бишкек шаарына келишет. Ошондой эле Ош шаары менен Жалал Абад облусу. Эң кызыгы, мисалы Жалал Абад облусун карап көрсөк, Жалал Абад облусунда биринчи орунда баягы направление болот да, бара турган жерлер Жалал Абад облусунун ичинде экен да. Мисалы эгер биз мисалы Чүй облусун карап көрсөк, биринчи поток шаарга келсе Бишкекке, экинчи поток башка шаарлар болсо, ал эми Жалал Абадда биринчи эң көп поток Жалал Абад облусунун ичинде экен дагы. Экинчиси Ош шаарына, анан үчүнчүсү анан барып Бишкек шаарына көчкөндөр экен. Ошондой мына кызыктуу цифраларды карап таап алдым. Ошондо мисалы Жалал Абаддын ичине жалал-абаддыктардын эле айылдыктары көчүп келип атабы, же болбосо Жалал Абадка бул түндүк тараптан баргандар барбы, же ушундай? Жок, көбүнчөсү албетте өздөрү ошол Жалал Абад облусунун өздөрү жашагандар. Өздөрү ошо бир айылдан экинчи айылга көчкөнү, же болбосо бир райондон экинчи районго, же болбосо айылдан Жалал Абад шаарына көчкөндөр цифралар болот.